Mercedes-Benz 500 S500 7000 dollar. Байланыш номерлери 95 жылкы. Салон жактарын көрсөтө турган болсом, ачамын. Охо, оор. Немец качествосы. Машина абдан широкий бүт. Телефон сыяктуу. Машина мыкты деңгээлде жасалгаланып, минилиптир. Көп жыл, 30 жыл болгонуна карабастан, бул машинанын бар жогу мыкты деңгээлде иштейт экен. Байланыш номерлерине чалып билсеңиздер болот. Полный электропакет. Машина авария болгон эмес экен. Родной краска. Кийинкиси BMW 90-жылкы 4100 доллар. Бул видеодо немец туугандардын машинасын көрсөтөмүн. Mercedes-Benz 320 6800 доллар. 6400 долларга берем дейт. Дагы сүйлөшсө болот экен. Полный электропакет. Автомат коробка. Салондору кожаный. Чалып билсеңиздер болот. $320 8700 доллар дейт. Автомат коробка. Байланыш номерлери. Атсоло. Кимди кызыктырса, чалып билсеңиздер болот. Машина чынында мыкты машиналар, бул машиналар. Соска дейт. Кийинкиси болсо 6700 доллар. 96-жылкы японец. Байланыш номерлери 3.2 объем. Машина родной краскада экен. Родной эмес экен, бирок мыкты деңгээлде жасалгаланып, каралып минилген экен. Бардыгы эле родной дейт да. Ошон үчүн мен мындай карап туруп эле айтып атпаймынбы? Состояниясы очень хороший дейт. Байланыш номерлерине чалып билиңиздер. Кийинкиси бул 3-чү поколениясы болуп калат. Бул машинанын 3-чү поколениясы 211 Volk 6300 доллар. Байланыш номерлери. Кийинкиси болсо дагы ошол сыяктуу Mercedes-Benz S-класс 4500 доллар. Объему 3 экен. Момундай комфорттору менен экен. Audi A6 320 миң сом дейт. 2000-жылкы 2.6 объем. Байланыш номерлери. Subaru Forester 2002-жылкы 5500 доллар. Байланыш номерлери 551 22 68 номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Салон жактарын көрсөтөйүн. Караңгы, ошол себептүү байланышып сурасаңыздар болот. Toyota Mark 2 96-жылкы 2 куб. Байланыш номерлери
$5800 сурап жатат. Кечки базар арзандатып берет, чалып билиңиздер. Жапон тугандардын мыкты культовый машинасы. Audi S4. 180 000 сом, 2.6 объем, 91 жылкы, универсал кузов. Кийинкиси Audi A6. 2004 жылкы, баасы дагы, номери дагы жок экен. Автомат коробка. BMW 2000 жылкы, 250 000 сом. Байланыш номерлери. Бул 5-чи сериясы, 2-чи поколениясы. Volkswagen Passat универсал. Жок, седан кузову. 90 жылкы. Договорный дейт. Байланыш номерлерине чалып билсеңиздер болот. Окончательно 140 сом экен. 1000 сом. Родной краска. Гольф. Ысыкульский номер экен. 93 жылкы. Байланыш номерлери 130 000 сурап жатат. Кимди кызыктырса, чалып сурап билиңиздер. Немец культ машинасы. Passat универсал. 98 жылкы, байланыш номерлери 150 000 сом. Кечки базар арзандатып бериши мүмкүн. Ошондой байке, ооба дейт. Чалып билиңиздер. Кийинкиси Odyssey, Honda Odyssey. Жапон тугандардын машинасы. 2001 жылкы, $5500 байланыш номерлери. Плюс газ дейт, газ бензин. Состояниясы жакшы. Зынк дейт. Step Wagon. 2001 жылкы, $7200 байланыш номерлери. Сурасаңыздар болот. Мен жалаң немес тугандардын гана машинасын тартайын деген сайын Toyota'ны тигини буну тарт деп суранып жатат. Ошол себептүү мен отказ кыла албай жатам. Mercedes-Benz 97 жылкы, 290 000 сом байланыш номерлери. Passat универсал 240 000 сом. 2001 жылкы, байланыш номерлери. Албетте ичи караңгы болуп, азыр караңгы болуп калгандыктан ичин тартпай жатам. Өзүңүздөр чалып, сурап билсеңиздер болот состояниясын. BMW 5-чи сериясы. Бул жерде маалымат 96 жылкы, 260 000 сом сурап жатат. Байланыш номерлерине чалып билсеңиздер болот. Скорее всего, плита мотор. Мына достор, бул байке көрсөтүп жатат. Буну Mazda, Nissan. Nissan кандай? Люверт дейт. Блюверт, то есть. 86 жылкы экен, 90 000 сурап жатат. Байланыш номерлерине чалып билиңиздер. Lexus. Sekiz yüz ming kança сурап жатасыздар? $8,500 сурап жатат. Состояниясы жакшы дейт. Албетте жакшы. Канчан жылкы? 2006 жылкы. Срочно акча керек болуп жатат. Ошол себептүү 8,500 сом. BMW 5-чи сериясы 230 000 сом. Байланыш номерлери. 2 объем. Ванусу жок. Барбы? Ванус дейт. Mitsubishi Galant.
Автомат 3-5 объем. Байланыш номерлери. Toyota. Emne? 300 ming so'm. Байланыш номерлери. Siz ma'qul, siz tartpayım. Audi A4 S4 to есть. 260 ming so'm. Байланыш номерлери. İçini görseteyim. Karangı. Mına tuğanдар ушундай немец тугандардын машиналарын тартканга аракет кылдым. Авторынок Азамат, Бишкек. Мына ушундай 2021 жылдын аягы 26 декабрь. Мына ушундай окуялар болуп жатат Азамат базарында. Видеонун аягына чейин көргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Подписка болуп лайк басыңыз. Алдыдагы мыкты, кызыктуу, сизге керектүү видеолорду күтүңүз.